Предъявляем постановление суда от 5 декабря 2018 года. Сейчас будет проводиться обыск. Начало следственного действия 10:50. В квартире были обнаружены денежные средства, долларов, купюрах 100 тысяч долларов и сумму 2000, 2 миллиона 900. Да. 2 миллиона 900 тысяч. Эти денежные средства сейчас будут опечатаны и приобщены к материалам уголовного дела до выяснения обстоятельств. Обыск в квартире окончен. В ходе обыска были изъяты ценные бумаги, документы, денежные средства, а также компьютеры и ноутбуки. В ходе обыска со стороны Нет претензий.
Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети башкы прокуратура тарабынан мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында Кылмыш жаза кодексинин 308 беренесинде каралган кылмыш белгилеринин негизинде 2018 жылдын 7 декабрында экс вице-премьер министрдин мүлкүнө карата тергөө иштерин жүргүздү. Такталган боюнча 2011 жылдан 2017 жылга чейин ал мамлекеттик маанилүү кызматтарда жетекчи болуп иштеп келген. Анын ичинде мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин директору болгон. 2011-2016 жылдары ал расмий түрдө тапшырган декларациясы боюнча кирешеси 2.541.527 сомду түзгөн. Ушул эле убакта анын аялынын кирешеси 408.000 сом болгон. Жүргүзүлгөн тергөө иштеринин негизинде ал расмий кирешелеринен бир канча эсе жогору булагы жана келип чыгышы белгисиз болгон ири өлчөмдөгү акча каражаттары аныкталган. Белгилей кетсек, өкмөт кызматында иштеп жатканда өздүк эсебинде декларацияда көрсөтүлбөгөн 889.900 АКШ долларын коммерциялык банктардын биринин ячейкасында сактаган. Ошондой эле өзүнө катталгандыгын жашыруу максатында туугандарына же болбосо башка адамдарга катталган кыймылсыз мүлктөрү дагы аныкталган. 2017 жылдын 17 апрелинде ал соода сатып келишимин боюнча 34 миллион жана 19 миллион сомго бааланган Бишкек шаарынын чок ортосунда жайгашкан эки кеңсени жакын туугандарынын бирине каттаткан. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин директору кызматында жүрүп, бир нече алтын, акиташ жана башка кендер жайгашкан жерлерге лицензияны өзүнүн жумушсуз тууганына каттагандыгы да аныкталган. Буга байланыштуу экс вице-премьер министр учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилди. Бул багытта тергөө иштери уланып жатат.